Kökkönүүлүн бухмурун көкөтөй малын айдатып. Ынтымак менен тынчтык өлкөнүн гүлдөшүнүн кепили. Дал ушул баалуулукту камтыган театрлаштырылган оюн зок Талас районунун Көгөй айылында коюлду. Тарыхка өчпөс из калтырып, келечек муунга үлгү болчу залкарлардын басып өткөн жолунан үзүндүлөр чагылдырылды. Ата-бабалардын каны, жаны, талыкпаган эмгеги эгемендик алып келгенин белгилеген Талас районунун акими иш-чаранын жүрүшүндө көз карандысыздыктын 31 жылдык мааракеси менен куттуктады. Эгемендүүлүк майрамыбыз мындан 31 жыл мурун ошол Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан көз карандысыздык кабыл алынып, бүгүнкү күндө 135 мамлекеттен ашуун мамлекет биздин мамлекеттүүлүгүбүздү тааныйт. Көптөгөн мамлекеттер менен тең ата болуп дипломатиялык мамилелерибиз бар. Буюрса мына президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич тарабынан коюлган милдеттерди аткарып, ушул районубуздун өсүп өнүгүшү үчүн мүмкүн болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Учурдан пайдаланып, областыбыздын элин, республикабыздын, мамлекетибиздин, бүтүндөй кыргыз элин ушул 31-август эгемендүүлүк күнүбүз менен куттуктайм. Майрамдык салтанатка район тургундары менен бирге айылдын ардагерлери катышты. Алар эгемендүүлүк майрамы Кыргыз Республикасында өлкөнүн эң маанилүү, негизги майрамдардын бири жана бул күн биздин эркиндигибиздин, өз алдынчалыгыбыздын символу. Ошондой эле бул майрам мамлекетибиздеги бир дагы майрамга тең келе албасын белгилешти. Бул майрам өтө сый майрам. Elge jakkan bayram. Bunlar ülke ösüp, örkünde versin, ölüse versin. Egemdilik bunlara istihdam olsun. Ülke ösüp, jakşılık olsun. Barıngatın bayramınız kutlu olsun. İzlemen bolğular. Жарандардын бардын майрамыңыздар менен чың дөнзөлүк, узун өмүр, бакытты алай калайын барыңарга. Тынччылык болсун, жакшылык болсун, токчулук болсун, самый главный. Иши кылып баягы үйлөрүңөргө ар бир үйдүн короолоруна мал, колдоруна доллар болсун. Барына жакшылык каалайм. Майрамыңыздар менен эгемендүүлүк, мындай эгемендүүлүк майрамды далай жолу майрамдайлы. Майрамыбыз куттуу болсун. Ушундай күндү бизге ар дайым кут кылсын. Мына 31 жылдын ичинде Кыргызстандын жашоосу, кыргыздар аябай оңолуп, жаңылануу жашоого келип, кыргыздын балдары, кыздары жакшы ийгиликтерди алып келип атат. Спорт жаатынан, манас айтуу жаатынан, маданият жаатынан жакшы ийгиликтерди алып келип атат. Ар дайым ушинтип кыргызыбыз өнүп өсө берсин. Бардыгыңарга ден соолук тилейм. Эгемендүү кыргыз эли каада салт, улуттук оюндар, нарк насил жана улуттук баалуулуктар менен таанылып келген. Аларды аздектеп буундан буунга өткөрүү ар бирибиздин башкы милдет деп эсептейт бүгүнкү майрамдык иш-чаранын уюштуруучусу Көгөй айыл өкмөтүнүн башчысы. Бул маараке Талас райондук акими Нургазакович тараптан буйрук менен ушул Көгөй айыл аймагында өтүүсү боюнча буйрук чыгып, бүгүнкү күндө Көгөй айыл аймагынын башчысы катары ушу биз уюштуруп жатабыз. Көрөрмандарды, бардык кыргыз элин ушул бүгүнкү жаркырап келген майрам менен куттуктайм. Майрамдык салтанаттын соңунда ишинде ийгилик жараткан, өз ишин мыкты билген кесипкөй адистерге жергиликтүү бийликтин ардак грамоталары тапшырылды. Келген көрүүчүлөргө Талас райондук маданият үйүнүн кызматкерлери тарабынан концерттик программа тартууланып, спорттук мелдештер орун алды. Жаркынай Тургунбекова, Мелис Элебесов, Талас району.